Так, демек, эми экинчи сүйлөмдү которгоно аракет кылып көрөбүз сиздер менен. Эгерде мүмкүн болсо, видеону паузага коюп туруп, өзүңүздөр перевод кылганы аракет кылып көрүңүздөр. Так, демек, мен немец тилин үйрөнүп жатам. Сен ким деген суроого жооп бергенде экинчи жазабыз. Ким? Сен, ду, эмне кылып жатасың? Үйрөнүп жатамын. Үйрөнүү деген сөз lernen деген сөз. Lernen. Бирок энди алып салабыз. Сен үйрөнүп жатасың, сытыны кошобуз. Du lernst, потом немец тили, просто Deutsch. Deutsch деген немец тили. Du lernst Deutsch. Болду. Сен немец тилин үйрөнүп жатасың. Кийинкисин дагы которуп көрөбүз. Ким? Ал. Бир баланы айтайлы. Эмне кылып жатат? Келген. Келүү деген сөз kommen, prийти. Ал келген болуш үчүн эмне энди алып салып ты болуш керек эле. Kommt Германиядан. Германия это Deutschland. Deutschland это Германия. Kommt эми бул жагына эмнени кошуп коебуз? Dan деген сөз керек болуп атат эми бизге. Да эмес, dan. Dan деген бул aus деген. Aus, dan. Жанагындай эле бул Германиянын алдына кошулат. Из деп орус тилине деле алдына кошулат да. Aus. Kommt aus Deutschland. Ал Германиядан келген деп котордук. Ушуну менен сиздер уже немец тилиндеги сүйлөм түзгөндү дагы үйрөндүңүздөр. Жөнөкөй сүйлөм түзгөндү. Эми эмне кыласыздар? Караңыздар, сиздер үчүн задание, тапшырма. Муну аткарасыздар. Мен видеону киргизип, видеонун астына ушул презентацияны киргизип коем. Презентацияны ачып туруп, 9-чу презентациядан баштап иште баштайсыздар. Жанагы мен кыл деп жаткан нерселерди дагы кыласыздар. Аны дагы жөнөтөсүздөр. Анан бул уже тапшырма катары. Но этишти аласыздар. Эмне кылышты мен көрсөтүп берем. Конжугиeren Sie die Verben дейт. Конжугиeren это спрыгать, жөндөө. Sie, siz, этиш это вербен. Этиштерди жөндөп чыккыла дейт. Ich aus Deutschland. Муну ортого бир нерсе коюш керек. Эмнени коем деп ойлонуп отурбаңыздар. Просто kommen деген кашанын ичиндеги этишти ich дегенге жөндөп коюңуздар. Типа я пришла депчи. Ich komme aus Deutschland деп жазып коесуздар. Дальше акырына чейин ушинтип иштеп чыгыңыздар. Бардыгы ушул жерге экинчи местага келет. Башка жака акырына жазып койбоңуздар. Уже сүйлөм түзүштү үйрөндүңүздөр. Ким? Мен. Эмне кылдым? Келдим. И потом каяктан aus Deutschland. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, жазып жана которуп койсоңуздар деле жакшы болот. Бирок которуш милдеттүү эмес. Демек, буну биринчи тапшырма кыласыздар. Комменди бардыгына жөндөбөйбүз. Кашан ичинде кайсыл этиш турса, ошол этишти жөндөйсүздөр. Бул этиштердин котормосуну мен сиздерге видеонун астына киргизип коемун. Так, буну иштейсиздер. Буну иштеп бүткөндөн кийин мунул этиштерди жөндөйсүздөр. Ich lerne, du lernst, sie lernt, ich male, du malst деп төртөөнү жөндөп чыгасыздар. Андан кийин буларды иштейсиздер. Мария ком, aus Rom. Эмне болот? Мария бул сиз эмес, мен эмес, бул ал. Демек, sie, третий лицо. Мария kommt aus Rom. Жакшылап караңыздар, ойлонуп калбаңыздар, Мария кимисине кирет? Кимисине кирет Мария? Сиз эмес да, мен эмес, алга кирет да. Если Асан жана Үсөн турган болсо, ойлонуп калбаңыздар. Асан менен Үсөн ал болот. Ал дегенде кантип жөндөсөк, ошону коюп коесуздар. Түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Демек, задание, презентацияны ачабыз. 9-чу лекционду, 9-чу слайдты, 10-чу слайдты, 11-ди, 12-ни, 13-тү иштейсиздер. Көп көрүнүшү мүмкүн. Бул мындайча алганда бир страницага деле болбойт да. Бир страница деле чыкпайт. Анан буну перевод кыласыздар. 14-чү слайдта турат. Мен Германиядан келдим. Биз Австрияда жашайбыз. Менин атым Зара дегенде которуп чыгасыздар. Ушуга чейин перевод кылабыз. Анан словарь жөнөтөмүн, словарь жаттайсыздар. Эгер мүмкүн болсо, мен жөнөткөн словарды жаттап, анан кийин видеону көрүп, анан тапшырманы аткарсаңыздар, өзүңүздөргө ошо өтө жеңил болот да. Себеби ар бир сөздүн иши которулушуну билесиздер, и уже грамматиканы билесиздер сүйлөм түзүштү, и сразу түзө коесуздар.
Сабак түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Ушуну менен биздин немец тилине болгон экинчи сабагыбыз аяктады. Биз менен уже кийинки сабакка чейин сиздер мен берген словарларды жаттап, көнүгүүлөрдү аткарып туруңуздар. Эртең мен сиздерге дагы башка видео жөнөтөмүн. Ошол видеодон дагы еще үйрөнөбүз. Tschüss, dann bis nächste Mal.